Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. 7 класста кыргыз тили сабагын баштайбыз. Маанайыңар кандай? Сабакка даярсыңарбы? Анда эмесе, сүрөттөргө көңүл бургула. Эмнелерди көрүп турасыңар? Сабагыбыздын темасын божомолдоп көргүлө. Бул тарыхый жерлер мурунку сабактардан силерге тааныш. Сабактын темасы тарыхый эстеликтерди сакташ керекпи? Бүгүн сабакта сүйлөмдүн ээсин жөнөкөй жана татаал ээ деп ажыратып, ээнин милдетин аткарган сөздөрдү туура жазууга көнүгөсүңөр. Угуп түшүнүү көндүмүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Иликтөөлөрдү жүргүзүүнү, иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча диаграмма түзүүнү үйрөнөсүңөр. Саякаттоо, эс алуу учурунда тарыхый эстеликтерге зыян келтирбеген туура жүрүм-турум жөнүндө ой жүгүртөсүңөр, тыянак чыгарасыңар. Сабакта керектүү сөздөр менен таанышып алгыла. Бул сөздөр балким силерге тааныш болушу мүмкүн. Мени менен чогуу окуп, сөздөрдүн маанисине көңүл бургула. Кору. Коруш керек. Корукка алыш керек. Синоними: кайтарыш керек, коргош керек. Кийинки сөз: сакта. Сакташ керек. Тарыхый эстеликти сакташ керек. Кийинки сүрөткө көңүл бургула. Карагылачы, балдар. Кыргыз жери кандай кооз. Кооз жерибиз менен сыймыктанабыз. Сыймык. Сыймык. Сыймыктанам. Мен жерим менен сыймыктанам. Кийинки сөзгө көңүл бургула. Тарыхый эстеликтер менен сыймыктанам. Балдар, тарыхый эстеликти сакташ керекпи деген тема боюнча сүйлөшүп жатып, биз сүйлөмдүн ээсин туура колдонууну үйрөнөлү. Сүйлөмдүн ээси жөнөкөй жана татаал ээ болуп бөлүнөт. Биз аларды карайбыз. Ээнин милдетин аткарган сөздөргө көңүл бурабыз. Биз бүгүн жөнөкөй татаал ээлерге мисалдар аркылуу түшүнүп алалы. Жөнөкөй ээ бир сөздөн турат. Биз, эстеликтер, туристтер деген сөздөрдү окуп чыккыла. Алар жөнөкөй ээге мисал. Ал эми татаал ээни айта турган болсок, 7А класстын окуучулары, тарыхый эстеликтер, эс алуучулар кимдер? Эки сөздөн турган сөздөр татаал ээ экенин байкадыңар. Демек, айтылып жаткан ой сүйлөмдүн башка мүчөлөрүнө багынбай, дайыма атоош жөндөмөсүндө турса, сүйлөмдүн ээси болот. Ким, кимдер, кимиси, кимдери, эмне, эмнелер деген суроолорго жооп берет. Окуучулардан Кыргызстандын кайсы жерлерине саякатка барганын сурайбыз. Алар өздөрүнүн жообунда ата тоочторду, зата тоочторду пайдаланып, кайда саякатка барганына жооп жазышат. Буларга көңүл буруп окугула. Сен Кыргызстандын кайсы жерлерин билесиң? Кайсы жерлерге саякатка бардың? Мен Сокулуктагы
Төш булак шаркыратмасына бардым. Сүйлөмдүн ээси мен. А сенчи, саякатка кайда бардың? Мен шаардын сыртына чыгып, тоолорго саякатка бардым. Бул сүйлөмдө дагы сүйлөмдүн ээси мен. Ким деген суроого жооп берет. Ататооч сөз. Кийинки окуучунун жообуна көңүл бурабыз. Сен Кыргызстандын кайсы тарыхый жерлерин билесиң деген суроого мен Ташрабатты билем деп жооп берген. Фото сүрөттөрүн дагы көргүлө. Биз Ташрабатка бардык. Үй бүлөсү менен барган сүрөтүн карайбыз. Дагы ким кайда барды экен? Сен Кыргызстандын кайсы жерлерин билесиң? Кайсы жерлерге саякатка бардың? Деген суроолорду биз ар бир окуучуга берип чыктык. Окуучулар жооп бергени менен кошо өздөрүнүн сүрөттөрүн салышты. Андан кийинки сүрөттү карайбыз. Окуучулар көбүнчө жайында ысык көлдө эс алышат. Жообун окугула. Мен бир туугандарым менен ысык көлдө эс алдым. Балдар саякаттаганды жакшы көрүшөт. Алар Кыргызстандын көп кооз жерлерине барып, саякаттап эс алышат. Эми биз окуучулардын сүйлөшүүсүн угабыз. Алар кайда саякаттаганды жакшы көрүшөт? Эмне үчүн саякаттаганды жакшы көрүшөт? Ушул суроолорго жооп издеп уккула. Алия менен Байтиректин маегин уккула. Алар кайда саякаттаганды жакшы көрүшөт? Эмне үчүн? Салам Алия, мен кече сени эстедим. О, жакшы, эмнеге мени эстедиң экен? Телевизордон саякатчылар клубун көрдүм. Бирөө Ош жөнүндө болду. Анда Сулайман тоону көрсөттү. Менин шаарым Ош шаары сага жактыбы? Ош байыркы кооз шаар. Мен ал жакты өз көзүм менен көргүм келди. Мага башка шаарлар жөнүндө көрсөтүүлөр аябай жагат. Мен саякаттаганды жакшы көрөм. Буга чейин Кыргызстандын көптөгөн шаарларында болгом. Мен дагы. Сен Кыргызстандын кайсы шаарларында болдуң эле? Мен Токмок жана Нарынга баргам, Ысык көлдө Чолпон Атада эс алгам. Эми Таласка баргым келип жүрөт. Сен аябай көп саякаттай турбайсыңбы? Телевизор көрүү убактың жок болсо керек. Ооба, мен телевизорду анда-санда гана көрөм. Чын эле, менин бош убактым абдан аз. Мага баарына музыкалык программалар жагат. Жекшемби күндөрү спорттук берүүлөрдү көрөм. Жаңылыктардычы? Дүйнөдөгү окуяларды билиш үчүн жаңылыктарды көрүп турушуң керек. Ооба, албетте, жаңылыктарды угуп көрүп, маалымат менен кабардар болуп туруу абдан пайдалуу. Бул мага кыргыз тилин окуп үйрөнүүгө жардам берет. Алия кайда саякаттадым дейт. Ал эми Байтирек кайсы шаарларга барууну каалайт? Ойлонуп, жооп бергиле. Балдар, Алия менен Байтиректин сүйлөшүүсүн дагы бир жолу уккула. Тест аткарасыңар. Тесттин суроолорун слайдтан карап тургула. Салам Алия, мен кече сени эстедим. О, жакшы, эмнеге мени эстедиң экен? Телевизордон саякатчылар клубун көрдүм. Бирөө Ош жөнүндө болду. Анда Сулайман тоону көрсөттү. Менин шаарым Ош шаары сага жактыбы? Ош байыркы кооз шаар. Мен ал жакты өз көзүм менен көргүм келди. Мага башка шаарлар жөнүндө көрсөтүүлөр аябай жагат. Мен саякаттаганды жакшы көрөм. Буга чейин Кыргызстандын көптөгөн шаарларында болгом. Мен дагы.
Сен Кыргызстандын кайсы шаарларында болдуң эле? Мен Токмок жана Нарынга баргам, Ысык көлдө чолпон атадай салгам. Эми Таласка баргым келип жүрөт. Сен аябай көп саякаттай турбайсыңбы? Телевизор көрүү убактың жок болсо керек. Ооба, мен телевизорду анда-санда гана көрөм. Чын эле, менин бош убактым абдан аз. Мага баарына музыкалык программалар жагат. Жекшемби күндөрү спорттук берүүлөрдү көрөм. Жаңылыктардычы? Дүйнөдөгү окуяларды билиш үчүн жаңылыктарды көрүп турушуң керек. Ооба, албетте, жаңылыктарды угуп көрүп, маалымат менен кабардар болуп туруу абдан пайдалуу. Бул мага кыргыз тилин окуп үйрөнүүгө жардам берет. Суроолорго жооп беребиз. Алия баарынан көп эмне кылганды жактырат? Варианттардын ичинен бирөө туура. Ойлонгула. А, Б, В, Ж, Г вариантын тандагыла. Келгиле, текшерели. Алия баарынан көп музыкалык программаларды көргөндү жактырат. Ушундай тандадыңарбы? Азаматсыңар. Андан кийинки суроону окуйбуз. Байтирек Ошко баргысы келет. Себеби? Ойлонобуз. Эмне себептен баргысы келет? Текшергиле. Байтирек Ошко баргысы келет. Себеби ал Кооз шаарды көргүсү келет. Мына ушинттиңерби? Андан ары улантабыз. Алия эмнени жакшы көрөт? Саякаттаганды жакшы көрөбү? Спорт менен машыкканды жакшы көрөбү? Же телевизор көргөндү жакшы көрөбү? Китеп окуганды балким жакшы көрөттүр? Кандай деп уктуңар? Текшеребиз. Ооба, Алия саякаттаганды жакшы көрөт деп тандадыңар. Азаматсыңар балдар. Кийинки суроону окугула. Байтирек Алияга кандай кеңеш берди? Ойлонобуз. Келгиле, жообун карайлы. Байтирек Алияга көбүнчө жаңылыктарды көрүүгө кеңеш берди. Акыркы сурообуз. Алия тележаңылыктар эмнеге жардам берет деп ойлойт? Карагыла. Варианттардын ичинен туура жообун тапкыла. Келгиле, текшерели. Алия тележаңылыктарды көрүү, кыргыз тилин окуп үйрөнүүгө жардам берет дейт. Азаматсыңар балдар. Биз Байтирек менен Алиянын сүйлөшүүсүн жакшы түшүндүк деп ойлойм. Угуу көндүмүңөрдү калыптандырып жатабыз. Эми окуу китебинин 28-бетин ачкыла. Окуу китебине кирүү үчүн берилген ссылканы колдонсоңор болот. Муну үчүн силер видео сабак бүткөндөн кийин кайрадан кирип издесеңер, ушул окуу китебине кире аласыңар. Жыйырма 8-ci көнүгүүнү чогуу аткарып көрөлү. 7-ci класстын окуучулары иликтөө жүргүзүп, эмне үчүн тарыхый эстеликтерди сакташ керек деген суроого жооп алышты. Алардын жооптору ар түрдүү болду. Айрым окуучулар биз тарыхый эстеликтерди кийинки муундарга калтырышыбыз керек деп жооп беришти. Башка окуучулар туристтер жөнүндө айтышты. Туристтер Кыргызстанга тарыхый эстеликтерди көрүүгө келет, ошондуктан сакташ керек деген ойду айтышты. Ал эми окуучулардын 3-чү бөлүгү тарыхый эстеликтер биздин сыймыгыбыз деген ойду айтышты. Мындай иликтөөлөр өтө кызык жүргүзүлүш үчүн силер
иликтөө үчүн атайын суроолорго көңүл бургула. Эмне үчүн тарыхый эстеликтерди сакташ керек? Классташтарыңардан сурагыла. Аларга тарыхый эстеликтердин сүрөттөрүн жөнөтсөңөр болот. WhatsApp'тан классташтардын группасында бул сүрөттөрдү талкуулагыла. Иликтөө үчүн мындан башка дагы суроолорду даярдайлы. Келгиле, суроолорду окуп чыгабыз. Сен Кыргызстандын кайсы тарыхый жерлерин билесиң? Тарыхый эстеликтер Кыргызстандын кайсы жеринде жайгашкан? Кайсы жерлерде? Балдар эмне үчүн тарыхый эстеликтерге жазып кетишет? Бул туурабы? Эмне үчүн жазган? Себебин тапкыла. Тарыхый эстеликтерге жазып кеткен туурабы же туура эмеспи? Эмне үчүн мындай деп ойлойсуңар? Деген суроону дагы берсеңер болот. Тарыхый эстеликтерди сакташ керекпи? Эмне үчүн? Деген суроону дагы берип көргүлө. Окуучулардын жообун алып, дептериңерге жазып отургула. Ким кандай жоопторду берет болду экен? Жоопторду алгандан кийин иликтөө баракчасын толтурасыңар. Үлгүсүн карагыла. Таблица жасагыла. Таблицанын биринчи тилкесинде окуучуларга кайсы суроолорду берген болсоңор, ошол суроолорду жазып койгула. Алардын жоопторун экинчи тилкеге жазгыла. Алардын жоопторун бөлүштүрүп жазгыла. Карама каршы айтылган ойлор болсо, башка торчолорго жазганга аракет кылгыла. Канча окуучудан сурап чыктыңар? Үлгүдө 40 окуучудан сурап чыккан. Алардын ичинен 18 кыз, 22 эркек бала экен. А силер канча окуучудан сурап чыгасыңар? Кийинки үлгүнү карагыла. Жыйынтык баракчасы. Изилдөөлөр боюнча жыйынтык чыгарабыз. Канча окуучу бул суроого жоопту билет, канча окуучу жоопту билбейм деп айтты. Ошол боюнча сандарды жазгыла. Мисалы, Кыргызстандын тарыхый жерлерин билесиңби деп сураганыңда, айрымдар билбейм деди. Алардын саны 6 кыз, 8 бала. Ал эми билем деген окуучулардын 12си кыз бала, 14 эркек бала. Мына ушул сыяктуу жыйынтык баракчасын чогулткула. Балдар, видео сабак аяктагандан кийин иликтөөлөрдү жүргүзгөн иликтөөлөрүңөрдүн негизинде өз алдыңарча диаграмма түзгүлө. Диаграмманын үлгүсүнө көңүл бургула. Балдардын берген жоопторун топтоштуруп, канча бала бул суроого балдар тарыхый эстеликтерге атын калтыргысы келет деген жооп берген болсо, аларды диаграммада белгилейбиз. Диаграмма түзүүдө кыйналган болсоңор, мугалимиңерге кайрылгыла. Информатика сабагынан берген мугалимиңер жакшы жардам бериши мүмкүн.
Бул диаграммада 9 түрдүү жооптор жыйынтыкталыптыр. Ал жооптор ар кандай түс менен белгиленген. Эмне үчүн тарыхый эстеликтерди сакташ керек деген көйгөй бар. Балдар, бул көйгөйдү чечүү үчүн долбоор жазабыз. Долбоордун ар бир кадамын ырааттуу аткарып, чогуу чечели. Ар бир кадамдарды жазуу түрүндө аткаргыла. Биринчи кадамыбыз план боюнча иштөө. Планды жазып алгыла. Сабак аяктагандан кийин өз алдыңарча аткарып, мугалимиңерге жөнөткүлө. Планды жазып алдыңарбы? Эми экинчи кадам. Ооз-2 жооп берүү үчүн төмөнкү таяныштарды колдонгула. Ооз-2 жообуңарды телефонуңарга жаздырып, үн билдирүүңөрдү мугалимиңерге жибергиле. WhatsApp группада классташтарыңарга уктурсаңар дагы болот. Андан ары үчүнчү кадам. Талаш пикирлер бар. Ал пикирлерге кошуласыңарбы же кошулбайсыңарбы? Эмне үчүн кошуласыңар же кошулбайсыңар? Бул пикирлерди окуп чыгабыз. Жол кымбат болсо да, Ошко же Таласка, Нарынга, Чүйгө, Ысык көлгө саякатка барыш керек. Кайсы бирин тандайсыңар? Эгерде Кыргызстанга саякатка барбасаңар, анда тарыхый жерлерди көрбөй каласыңар. Бул талашпы? Же талаш пикир эмеспи? Же кошулам, же кошулбайм деп билдириш керек. Кыргызстандагы тарыхый эстеликтерди корукка алыш керек. Мектеп окуучулары тарыхый эстеликтерди коргой алат. Мектеп окуучулары тарыхый эстеликтерди коргой албайт. Кайсынысына кошуласыңар? Кыргызстандагы тарыхый эстеликтерге эч кимди киргизбеш керек. Балким ушул ойго кошуларсыңар. Ар бир пикирге кошулам же кошулбайм деп пикириңерди билдиргиле. Бул тапшырманы дагы өз алдыңарча аткарасыңар. Акыркы кадам. Долбоорубуздун акыркы кадамында жазуу ишин аткарасыңар. Эссе түрүндө тарыхый эстеликтерди корукка алалы деген тапшырма аткаргыла. Жазган эссеңерди портфолиоңарга сактап койсоңор болот. Эссенин планын сунуштайм. Балдар, сабагыбызды аяктап баратабыз. Жыйынтыктагыла. Бүгүн биз силер менен жөнөкөй татал кандай экендигин ажыратып үйрөндүк. Аларды сүйлөмдөрдө колдондук. Иликтөөлөрдү жүргүзүүнү үйрөндүк. Иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча диаграмма түзүүнү үйрөндүк. Өз алдыңарча мындай диаграммаларды түзүүгө кызыгасыңар деген үмүтүм бар. Саякаттоо жана эс алуу учурунда тарыхый эстеликтерге зыян келтирбеш керектиги жөнүндө жана тарыхый эстеликтерди сакташ керектиги жөнүндө тыянак чыгардыңар. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки жолку жолугушканга чейин саламатта калгыла.